Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мен Бишкек шаарындагы Көкжар кичи районунда турам. Тагыраагы ушул Көкжар кичи районунда чоң автоунаалар токтоочу атайын автоаянтчага келдим. Урматтуу көрөрмандар, эсиңиздерде болсо мындан мурдагы чыгарылышта биз улуттук онкология жана гематология борборундагы акыбалды чагылдырып, ал жактагы ушул чиреген системаны ачыктаганга аракет кылганбыз. Мына ошол көрсөтүү тартып жүргөндө бизге ошол улуттук онкологияга барган учурдагы бүгүнкү каарман бизге кайрылып калды. Улукбек ушундай уулум онкологиялык ооруга чалдыгып, учурда абдан кыйналып атабыз. Ошол эле учурда чийеде балдарым менен контейнерде жашап атам. Менин турмушум, менин учурдагы кыйынчылыгым абдан мен үчүн оор болуп атат. Мына ушул маселени көрүп кетпейсиңби дегенинен биз жок деп айткан жокпуз. Мына ушул бүгүнкү каарман Гүлия эженин үйүнө келдик. Өзү баяндап берсин, айтып берсин. Чогулгалы жүрүңүздөр. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, ден соолук өмүр булагы демекчи, үй бүлөңүздүн саламаттыгына да кам көрүүнү унутпаңыз. Айдент медициналык борборунда стоматология, гинекология, урология, терапевтин андан сырткары балдарды сүннөткө отургузуу кызматтарын сунуштайт. Менин катталуучуларым үчүн 20% арзандатуу жана рентген кызматтары акысыз болот. Ошондой эле ишемби күндөрү гинеколог, жекшемби күндөрү терапевтин кабыл алуулары бекер. Айдент медициналык борборунун эшиги 24 саат бою сиздердин кызматта. Дареги текстилщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3-корпус. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянаттык кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Гүлия Төлөнбаева деген эже менин үйүнө учурда жашап аткан жерине келип сиздерге тааныштырып коюуну туура көрүп атабыз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Жакшысызбы? Жакшы, кийгир. Салам алейкум. Чошко. Ой азаматтар. Атыңар ким болот? Ким? Исках. Ой азамат, жакшы. Гүлия эже, биз келип калдык. Кош келипсиңер. Сиздин турмушуңуз жөнүндө, сиздин учурдагы абалыңыз тууралуу биздин катталуучуларыбызга, жалпы эле ушул кайдыгер эмес инсандарга көрсөтүп, сиздин өтүнүчүңүз боюнча чагылдырып коюуну туура көрдүк. Мен рахмат, ошо менин бирөө сөзүмдү жерге калтырбай келгениңе сага дагы чоң рахмат. Уулуңуз дагы бүгүн ушул онкологиялык оору менен алпурушуп атыптыр, э? Ооба. Азыр биздин көрөрмандарыбызга кыскача өзүңүз жөнүндө маалымат бериңиз. Мен өзү 77-жылы болом, өзгөндөн болом. Жерлигим 3 уулум бар. Анан ошо чоң уулум 18-де. Учурда азыр рак кишечника болуп, эртең бүрсүгүн операцияга кирген атат. Ошого каражатым жок. Өзүнүн ошол мен азыр жумушум жок. Анан мында 2 кичинекей балам бар. Бири садикке чыгат, бири мектепке чыгат. Жашаган турган жерибиз ушул. Квартира. Ушул контейнерде жашап атасыздар да азыр, э? Ошол жерде такыр балдар менен жашашка шарт жок. Анан үй алышка деле каражат жок. Каяктан квартира даже чыкканга каражат жок. Квартира кымбат, 15 000, 20 000 ошол депозит менен болуп атат. Нары балдар менен албайт. Ошо мен ар кайсы жерде туруп атам да, анан неме жок. Балдар менен жашашка такыр шарт жок. Анан бара турган чарабыз жок башка жака. Анын дагы үстүнө эми чоң балам дагы тигиндей болуп ооруп, серьезный болуп атат, анын эмеси дагы оорусу. Ага дагы ошол кичине акча каражат керек болуп атат да. Анан канына, уколдоруна бир-эки жардам кыласыңар деп врачтар ошентип атат да. Улуттук онкологияда чоң уулуңуз ооруп калды. Эмне болуп ооруп Рак калды? кишечника да. Ичегилеринен жара бар дейт. Качан башталып, качан Өзү качан 1 жыл билип болуп атасыздар? калды. 1 жыл болду. Былтыр январда уже биринчи приступ берген да.
оорулашып кыйналып калган. Былтыртан бери анан көрүнбөй жүрдүңүздөрбү? Ооба, анан ошо мен акча жок, аякта ушул эле жашоодо жашап атканбыз, анда деле ушундай квартирада болуп. Анан ошко өзүм апамдарга жөнөтсөм аяктан бир аз лечение жасашкан, жанагындай кан паны көтөрүп, канда түшүп кетти да. Анан ушу менен жүрүп эле убакыт ушунча өтүп кетти. Канча жашта чоң болдуңуз? 18. 18 жашта азыр. 18 аз жаткырып келдим, ошон барып бүгүн жатты, палата бүгүн бошоп. Az бүгүн анализ тапшырды, эртең анализ жакшы чыкса, операция кыла беребиз, срочно алыш керек деп атат да. 3 жолу катуу приступ берди да буга чейинчи. Анан тиги оштолор дагы биз алып жетпейт деп, анан уже рак айланып кетиптир деп бияка жөнөтүштү да. Ошо сизге жолукканда ошондо врачтарга барып эметип аткам, сүрайынчы деп кетип аткам да. Анан ошо мен аз жаткырып келдим, анан бүгүн анализ, эртең анализ чыгып калса, эртең может после обеда операция болуп калышы мүмкүн да. Улуттук онкологияга уулуңуз жатыптыр бүгүн, э? Бая күнү барып ушул сураганы барган экенсиз. Ооба, ушу врачтарга кандай алсам болот деп сурайын деп баргам, каерде кандай алып. Биринчи жолу барышым дейм. Директор сизди көздөштүрүп ошол жерден директоруна жолуктурду эле сизди. Ошол сизден канча сом акча алышты азыр? Азыр акча деле албады, анан кечээ биз ошо бир 12 миң Биз айтпадык беле, ошол жерде мамлекеттик төлөм бар. Ошол Сырткарысы мыйзамсыз болуп калат. Ооба. Ошо төлөм азыр пока ошо төлөмдү төлөдүк. Канча төлөдүңүздөр? 12 миң канча да 13 миңге жакын болду да. 12.220 болду. Кечээ мен өзүм жанында туруп алган экөөбүз төлөп чегин алып. Анан ошондон кийин палатага чыгарат экен. Анан биз аны төлөп палатага чыккача балам место занят болуп калыптыр. Анан кечээ бирөөнү күтүп калдык. Анан азыр бирөө чыкты эле, ошого азыр ордуна жаткырып келдим да балама. 13 миң сом төлөдүңүздөрбү? 12.220 төлөндү. Пока анан операция бекер болот деди. Анан бирок мен балам кан аза, гемоглобин 80ге түшүп кетти да. Анан эме на всяком кан керек болуп калабы дейт да. Кан анан күчтүү уколдор керек болуп калса. Акчаны каяктан таптыңыздар ага? Анан мен ошо классташтарым ошо неме айтып, эме байланыштарыбыз, группабыз бар да. Ошолорго айтып, классташтарыңыз согуп берди ошол акчаны? Анан тиги Москвадагы, ар жактарда, талаа бул жактагы, Кыргызстандагы ошо акча салышты эле, ошону эметtim. Бияка оштон текшеришкен дагы бир аз текшеребиз деп, бияктан кайра да текшеришти повторный. Тиги опухольдан биопсия алышты да, ошонусуна частныйга эметтик. Анан ошо бул жака дагы бир 600 бердик да. Анан ошо менен ошого бердик. Анан кечээ бизде тиги Москвада сиңдим бар, кичинекеси. Ошо салды кечээ. 15 миң салды. Дагы ошонусун бердик. Ошо акчаны алып дегенсине төлөп. Эмнесине бердиңиздер ал акчаны? Ошо жанагы төлөмгө бердим да. Анан алдыңкы классташтарым салганда кайра повторный анализ жасаттык да. Повторный анализ алышты булар дагы. Өзүңүздөрдүн азыр кандай кирешелер бар? Эмне кылып иш кыласыздар? Менин жумушум жок азыр. Ошо балам менен эле болуп атам, жумушка деле кире албай. Анан киреше жок, бизде такыр эле киреше жок. Анан тиги күйөөмкө болсо ошо 15 миң айлык деген, анан ошо 15 миң. Жолдошуңуз кароолчу экен, Эми качыга тиги жерде. Анан ошо бир-эки биз эми айылга жеткиче дагы жетпей калганда алабыз да акчалай 1000 сом, 2000 сом хозяйндан алып турабыз. Анан тигилерди алып калат, ошо мен бир 10 миң, 8 миң акча чыгып калат, анан ошо менен жашай беребиз. Кайра бир ай ошо жашай турган каражат. Балдарыңыз кичинекей экен. Бала бакча мамлекеттикке барабы? Ооба, ГОСТо. ГОСТо булар. Ушул жерде канча киши жашайсыздар азыр? Азыр ошо күйөөм экөөбүз, бул 2 бала бар. Анан ошо баламы больницада операциядан чыкса улуңуз эмне болот? Каяка жатат? Ошонун жатып жашай турган жери жок да. Аны мен өзүм карайын деген, мен бир жылча караш керек да, жаш балады алып тамагын берип, жанагындай немелерин карап. И то эле азыр бир айдан бери жана шурпуль ичип атат да, эметип тазалап эме алып врачтан айткан эле берип атабыз. Анан эжем жакта туруп турду, пока берди, биз менен тура албайчы, шарт жок. Анан алып келип жаткырдым да. Эми ошол чыккандан кийин дагы жатып жашап багып карай турган эч ким жок да менден башка. Анан шарт да жок, мен бери алып келип караганга. Тиги хозяин да макул болбойт да, бери алып келгениме. Анан ошол үй болсо, бир комнаталуу үй болсо жакшы болмок, өзүмдүн үйүм дейм, кантсе дагы. Анан үй болсо, анан менен кышта бир жерде эле кыштый албайбыз да, көрүп атасызбы бул шартын. Темир экен сырты, контейнер. Анан мен баягы жайда ысыкта жөн эле аябай ысып кыйналдык, көчөдө эле балдарды алып тиги немеге чыктык, тиги Дасмыя жакта эле жүрдүк, Дасмыя жака түшүп ошакта отуруп келип аттык да. Үйдүн ичинде отура албай койдук, аябай ысыды да темирин ичи. Эми кышта тем более жайында ысыкта бул жакта отура албай. Кыйда отурдук да. Көчөдө эле жүрдүм, балдар жетелеп эле ар көлөкө жерге барып эле отуруп келип аттык.
тамак жасап, тамактанып алып эле, суп алып эле ушакка барып, тасмия жакка барып отуруп, ушакта эле жашадык. Жай менен унун ичинде жашай албай койдук да, аябай катуу ысыды го. Ошентип анан мен эч каралышып турган эч ким деле жок да. Жардам эткөн эч ким жок. Бир өзүм эле аябай кыйналып атам да. Мен чынында аябай кыйналып кеттим. Бу кичине кийим, муну садикке таштайм, тиги мектепке таштайм, анан кайра чуркап больницага барам. Анан больницадан кайра келип агат, эми тамак жасап барыш керек ага. Анан ошо азыр эми көрүп продукт деле кымбат, тоет эле тамак жей албай калабыз деп, продукт алабыз, ошо деле бир ай жетпей калат. Чарам кетти, айлам кетти, чынында ушунчалык чарчадым. Пособие аласыздарбы балдарга? Пособияга жок, мен кече жакында бардым, августта барып, ошондо айлам кетип, октябрьскийдики бар экен, тиякта издеп барсам, анан мен айттым, анча подработка, анан айтып атпайбы, сенде ден соолугуң жакшы экен дейт, эгерде кыздар айтат, иштесең болот дейт, койпой, жумушка кирип жейт, подработка болсо дагы дейт, балдарыңды таштап коюп. Анан мынча эсептеп атпайбы, кыздар ушунчадан азса дагы отуң дейт, пособие чыкпайт. Ошо 1 килограмм да, багы документи 1 килограмм, эми соттон кагаз алыш керек экен, тиги жер үлүшү айтып атат. Мен өмүрү көргөн эмесмин, жер үлүш каякта экен, кандай экенин, каякта. Жер үлүшүңүздөр бар бекен сиздин? Бар экен дейт, тигинин ичинен чыгып атат дейт компьютерден, аны мен эле көргөм. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде каттооңузду жаңылоо маселеси жаралып жаткан болсо, бул багытта 10 жылдык тажрыйбасы бар Ахмат аттуу ишкерди сунуштайбыз. Ар күнү Москва шаарынан Казакстан чек ара өтмөгүнө кирди-чыкты кызматтарын көрсөтүп турган дал ушундай ыңгайлуу автоунаалар каттап турат. Коопсуздук талаптары сакталган ар дайым тажрыйбалуу айдоочулар сиздердин кызматта. +7 977 110 34 11. Урматтуу кыргызстандыктар, мен Чүй 279-даректе Тагыраагы Техноплаза дүкөнүндө турам. Бул дүкөндө сиздерге керектелүүчү үй оокаттары, тиричилик техникалары, ашкана буюмдарынын баары бар. Эгерде сиздер ушул заманбап жер жуучу машиналардан баштап, телевизор, бул жагында кондиционерлер, муздаткычтар, газ плита, бүт баардык ушул үй оокаттарын дал ушул дүкөндөн тапсаңыздар болот. Эгерде сиздер мен атымда келген болсоңуздар, дал ушул дүкөндүн кожоюндары сиздерге өзгөчө дагы белектерин камдап турушат. Бул дүкөндөн Турция, Россия, Кытай жана башка дүйнөлүк маркадагы өндүрүштөрдү таап алсаңыздар болот. Кыргызстан боюнча жеткирип берүү шарттары бар, шаар ичи акысыз. Ал эми эң башкысы бөлүп төлөө жолдору менен баштапкы төлөмү жок эле алсаңыздар болот. Байланыш номерлери 0774 024 777 0557 00 2090. Мен билбейм каерде экен ал жер үлүш деле. Мен мисалы тиги эми байкемде болуш керек, алардан сураган деле жокмун, эмне кылып атышат аны. Канча бир туугансыз? Бир туугандар атышат? Бир туугандар деле өзүнүн жашоосу менен алар деле квартирада турушат. Анан бирки байкем эле бир аз жакшы жашайт, тиги айылда да. Анан бирки эки эжем берди, алар деле квартирада турат өздөрүнүн жашоосу менен. Мага жардам бере албайт. Тиги байкем деле кече бир аз акча салды. Анан эми реально азыр мына мынанча кан аз болуп атпайбы балам? Кан көп керек, алып келгиле деп калса, анан да күчтүү укол керек, мынага таап келе ал деп жазып карматап турган болсо, реально барып мен азаланга вообще акчам жок да. Канда кымбат дейт го, канда. Если балам ооруганда дагы кичине эме аракет кылат элем дагы. А так бала эми баягындай эле да, биз эми курсал тоюп бар болуп жок болуп ушинтип жашап эле үйрөнүп калганбыз да. Эми баламка эми болду да, крайний болду да. Вынужден таап бериш керек да, ал тиги операция алабыз деп калса, итип эле ушунча убакыт өтүп кетти. Кечээ да тиги ошто приступ спайк болуп калыптыр ичегилери. Анан эми түнү 2-те скорый алып келишиптир, апамдар. Районго алып келишип, түнү менен дыхание беришип, жүрөгүнө эме беришип, зорго тирилтип алышыптыр да. Катты приступ бериптир, ошондон коркуп калдым да. Ичегилери полный жара дейт. Жара бар, шишик бар дейт. Ошо опухоль бар экен, жон ичеги менен арткы эмеге кеткен жакта 10 сантиметр эме опухоль бар экен да. Анан ошону тияктан текшеришкен. Оштон анан бияктан дагы биопсия алып текшеришти. Ошону алып кое беребиз деп, значит, алса болот окшойт да. Мен ошонусу болбой калабы деп качалат болуп аткам, злокачественный окшойт деп. Анан алып кое берет экенбиз деп кече биз бааны собрание болду, бүт жолу бөлмөлөр чогулуп. Ошо менин балам маслихат кылышыптыр. Анан тиги улуу врачтар айтыптыр, биздин врачка ошо алып жасай беребиз, кан көрчү дептир. Ошо бүгүн кан тапшырдык да. Эртең бир 100гө каны жетип калса дейт, анан калгана кан кошуп, кан куюп туруп ала беребиз, уже күтүшкө убакыт жок дейт да.
Мына бооруна нагруз келип уже боору да шишип баштады да. Бооруна да күч келип, аларды ички организм уже бүт отказ бере баштады да. Эмне болуп ооруп калды улуңуз? Ошону эми бул 3 жашынан таштап кеткем да мен Москвага, атасы жок чоңойгону бул дагы. 3 жаштан таштап кетип, анан Москвага барып иштеп 7 жыл дегенде келдим да. Эми документ жок, келсем кете албай калам деп жүрө бердим да. Анан ушу без документ аякта дагы мен 18 миң, 20 миң келип иштедим да. Анан квартирамды жеп ичкен болуп, анан балама бир аздан акча салып турдум. Ашыкча эч кандай баанда элдей үй алып бир нерселер деле кошумча эч нерсе болгон жок. Анан ошо эми мен кичинекейинен карай алган жокмун да. Анан ошондо жакшы деле каралбай калды, балалыгында деле жакшы чоңоюп, эми каралбай калды, реально айткандачы ошондон эле болуп калды окшойт. Неметипчи баламчы. Ден соолугуна залакка кетти да, мен өзүм карабагандан кийин ач калды, башка болду. Анан тиги байкемдер деле эми айта алган жокмун, эми ошончо карап бериңер макул деп эле алып чыгып кеттим. Ошондой эле ооруп эметип жүрчү, анан апа жүрөгүм оорутат, анан башым оорутат, анан апа мен сизге жакшыман жокшум айтпай эле койсуз, ыйлайсыз апа, мен аябай кыйынчылыкта чоңойдум деп эле кээде ошондой аябай эметип калат да, бир-эки айтып калды да. Анан мен деле мынтип анын психикасына тиип сурай бербейинчи деп эметкен уже түшүндүм да, мен анын кыйынчылыкта калганынчы. Анан атасы жок, эми аргасыз болдум мен таштап кетишкечи аны. Ошондон барып ошонун немеси азыр башына жетти да, ошо уже күчөп калды да, ушуга жеткендечи. Анан эми операциясын эле билбейм, биз толук айта албайбыз деп атат, баарына даяр турасыңар, кол коюп берсеңер бар кагазына деп ошентип атат. Тиги врач да айтты да, мен өзүм барып атпаймынбы? Анан атасы жокпу деди, жок десем анан бир кошуп элек эркек адам жокпу, бул биз сизге айта албай атабыз, мындай открытый сүйлөшүп айта албай атабыз муну деп ошентип эле. Тиги эжем баласын бир экөөң кошо келди, 97 жылкы баласы бар да бир эжем. Анан ал кирип сүйлөшүп эме калды, анан мага ал деле көп нерсе айткан жок. Анан баары эле жакшы болот, эми операцияга киргизсе анан карап турабыз, керектен алып келип берип турайлы, анан жакшы ниет кыла береличи апчы деп койду да. Анан риск менен экен да, баары операциясы деле риск менен болот деп атат да. Биз толук мындай жакшы болуп чыгат деп айта албайбыз деп атат алар. Азыркы операцияга кирүүсү Азыр аябай слабый да баламчы, аябай. кайсы стадияда экен? Аябай арыктады да, билбейм, анан аябай арыктады. Мына бир ай деле слишком арыктап кетти да. Тамакты ичпей атат, эми только шорпу эле, диетский эле бир нерсе эле ичип, операция даяр болуш керек деп врачтар. Эметип каныбызы 80 болуп атат, анан түшүрбөш керек, операция кыла албай атабыз деп эметип атышат. Эртең көрөбүз да, анан канына карап. Же бир аз дарылап алышат, же кан коюп операция киргизе беришет да. Ошондой болуп атат да, мен ушунчалык эми бар аял кишимин да, аябай чарчап кеттим, чынында ушунчалык кыйналып кеттим. Мектепке таштайм, кийин сайтке таштайм, кайра Чуркабага больницага барам. Кече кечке ошакта жүрдүк, место болуп калса жаткырып кетейин деп. Кече аябай кыйналды, ичим деп эле боп-боз болуп отуруп калды. Ичи да кармалды кайра. Ки врачына да айттым, ичим деп чыдап айтат. Место таап бериш десем, ал да чуркап такыр место болбой алды кече. Анан кийин кайра үй алып кеткенбиз. Анан саар кайра жетти, кыйналгандан кайрап кеттик. Таксимен, ошо таксимен тиежем пригородный жакта турат го, таксинин өзүнө бир күнү 1000 сомдон кетти да. Эмеди алып жүрүп, автобусты алып жүрүп албайсыз, такыр ал жок, шай жок такыр. Аябай арыктап кетти бир айдын ичинде өзү дагы. Анан кийин ошону таксимен алып барып келип, азыр эми бир место бошолду, ошол жаткырып келдим да азыр. Анан анализин алды бүгүн. Эртең анализ эметсе, билинсе, анан буюрса көрөбүз да, операциясын назначение кылышабы, эртең кандай кылышат. Ошо анан сен дагы ошону эметкеним, ошо эл журтта ошо көрсө кичине кайрымдуу адамдар болсо, жок дегенде ошо бир аз акча болуп калса, колум акча кармап турсам, жазып берсе барып алып келип койсом, сразу операциясына жасатып алсак дедим эле да, анан калганда көрөбүз депчи. По-любому баары кан керек да, каны 80 болуп атат да, кан аябай аз болуп атат. Дагы эмнелерди айтат элеңиз? Ошентип ким билбейм да, мына колунан келген инсандар болсо, кайрымдуу же өкмөт биздин чоңдордон эме болобу кичине. Ошо үй болуп калса, мага хотя бы бир комнат болсо дагы дедим эле, больницадан чыккыча
даярдап турсамбы дегенде ошо баланы алып келип жаткырып эметти, баары постельный режим болуш керек. Ошону каратып өзүм бир жыл болсо бир 6 ай жакшы караш керек дейм после операция деле. Ошо бир комнат болсо үй мага 1,5 алып бере алабы же биздин немелер чоңдурган деп эметкенде угуп калса, билип калса, көрүп калса депчи. Анан ошонун аракетин кылдым эле да көбүнчөчү. Анан ошо балам эми операция жасатып алсам, анан кийин бир жерге жайгашып отурукташып алсам, анан өзүмө кичине жумушумду карап эметет элем да, аракет кылат элем иштешке өзүм дагы. Азыр балам алаксып жумуш деле карай албай атам да. Анан жумушка эми убакыт саатта көп туура келбей атат. Анан 5 сааттын алыш керек да айрачы. Далаңа эч ким жок, аягыма. Жаштары канчадан? Бул 8-де, мунун 5-те. Сиз как үйдө болуң? Үйдө отур ака. Нанок, үйдө болуң. Үйдө болуп отур. Эркек бул, кичинекей болуп, сөз укпайт. Чындыгында шартыңыз мындан оор экен. Аябай оор, анын жаңы бетон машиналар кирет. Азыр эмне 2 чоң кран баягы бетон куyan чоң машина бар, ошонун 2 бар. Ошо бир 10 чакты бетон машина бар. Алар ар убакта кирет да, түн 1 малга чейин кирет. Саат таң ателикте чыгып башташат, алардан корком. Анан кээде мына ооруп канда сайттан калып калат, анан айласы бир жактарга подвал чыгып кетем. Жумуштан чыгып келсем, мына санам тынбайт, мына машина астына калдыбы деп. Каламдарына келип каламдарына чыгып кетишет да, аларчы чаң болот, тополоң болот, артынан эркектер келет, адамдар келет. Эми мен да мына көрүп атасың, мен намаз окуйм өзүм, эркек чоосуна карап эркектин арасында көп жүргөнгө болбойт да мага дагы. Эми ошо арасы, эми баратан жеримде арасы жашаш керек болуп атат да. Анан көрүп алар мынакта турат, ан жерде андай санитария жок да. Анан если неме билип калса, соцсачта билип калса, реально эле законго такаса мына детдом алып койгонго дагы мүмкүнчүлүк бар да. Мен эч нерсе каршы кыла албайм. Мен ошондон да переживать этем да, бир жака чыгып кетсем дагы буунан чалып сурайм, тиги хозяиндардан чалып сурайм, балдар үйдө, балдар тынчпы деп жолдун боюнда да намусу жолго чуркай берет. Тиги магазин жакта да. Магазинге чуркап кетет кичине колуна акча тийсе. Машина чуркабадыбы деп чала берип, баары жиндип алам да, санам тынбайт. Бакыракыл жок да. Санитария жактан дагы тазалык эч кандай шарт жок да. Анан соцсачта эми азыр багы билесиң го, сразу интернетке чыгарышат бир нерсеничи. Анан тигиден туура эмең билбейм да, балдар биякта ойносо тартып кетип анан чыгарып койсо, анан соцсачтага жетип калса, мына экөөмү алып коёбу эле, ошондон да санам тынбайт да, ошон үчүн үй керек болуп да, жакшы шарт керек болуп, хотя бир комнат болсо дагы үй керек да магачы, мына экөөнү детдом алдырып коёму деп эле кажалат боло берем да. Чындап эле мына эч кандай бала менен шарт жок да. Сиз окугансызбы мына? Мен мектепти бүткөм, өзү жакшы жалаң 5 менен окуп бүткөм, өзү жакшы бүткөм. Анан баягы сайыз таркалмага туш келип калганбыз да, кыйынчылык болгону мен анан ары окуй албай калгам. Азыр деле мисалы мен бир жерге барып мугалим болуп иштесем, жөн иштеп кете алам да. Менде программа бар да, биз жакшы окуткан да, сайыз маалда. Жакшы окуп бүткөм, анан кийин каражат жагынан тартыш болуп, анан үйдө көп биз 10буз го, бюрттагандары 10 бала береме, анан улууларыбыз уже 10. Ата-энеңиз бар? Апам мен аз Кудайга шүгүр, тирүү, аз 90 чыгып калды да, бирок барып калды. Атам көп болду өтүп кеткен, атам жок. Ошо 2 байкем, анан эжемдер биякта 1,74, 1,61 эжем. Тиги 74 эжем экөө деле квартирада турат, алар деле. Алар деле ошол сөзү менен өзү да мага. Андай эле жардамга алышпайт, анан айтып деп мынтип эме кылбайм деле агачы. Мен жашоом мына болуп атат деп. Азыр социалдык өнүктүрүү министрлигине кайрылып, жөлөк пул мамлекет тараптан көрсөтүлө турган жардамдарга каттоого коюлсак болобу? Ооба, эми ошондо мен тиги бардым да, Октябрьский барсам, ошентип анан отказ берип, мага пособие чыгарып берип коюшту да. Кечээде мен августтун этегине бардым окшойт. Ошо бир 2-3 күн болсо анан мектеп башталайын деп калган, аябай китептериме акча кетет деп айтып атышкандан, ошонусуна хотя бы акча болуп калсын деп жанталашып барсам, анан сен өзүң ишке жарамдуу экенсиң деп анан эме акча чегилишкен жок да. Анан ошо менен деле эметкен, кайра эметкен жок. Бир барып сурасам, ошентип тигиден карап эле мынан бааның бар, анан документтериңиз барбы? Кайсы документтер бар? Мен өзүм паспортум бар, мыналардын метрикалары бар. Анан бул атасына жазылган да.
Анан кийин өзүмдүн фамилиямды жаздырып алайын десем, неме булардан тиги атасы отказына жазып бериш керек экен. А мындан башка эмеде жазып алганга болот. Азыр бул экинчи турмушуңузбу кандай? Ооба, тиги чоң баламыкы биринчи, анын атасы бөлөк. Анан бул ошо экинчи күйөөмдүн балдары булар. Биринчи турмушуңуздан эмне болду? Ал ошол тип жок жерден ошо кичине постава болуп калган этти да, тиги бир таган бөлөсү бар болчу, анан милициялык иштеп жүрүп жумуштан кайталып кеткен безер эле. Анан ошо барып чакырыптыр, анан мен биякта үйдө калгам да. Ал тиги барып жүрүп эле анан ошо менен кошулуп жүрүп, анан уурулукка барып бирик жаман иштерге аралашып ушинтип эметtir да, анан мен ууп калдым. Анан мен анда эми баягы экинчи турам тоодобуз да, экинчи турам ал болуп калды. 1 гектар семечкабыз бар да. Анан экинчи эле деп мен боюмда ол өзүм болуп калдым да. Деп айтайын деп барсам, тиги соседтери эметип бир турган кайненем, бир турган эжесинин баласы да получается. Анан тигилер айтты, күйөөң ушинтип жүрөт. Мен айран калдым, көрмүшчү эмес да. Ичет дейт, кыздар менен жүрөт дейт, ушул кыздарды алып келишет, ал эле бул эле деп айтышты. Сен жаш экенсиң, жашаба. Мен жаш экем да чындап эле. Не стоит депчи. Ошентип эле кайра жолукпай эле бурулдум дагы кетип калдым. Ошо менен нара кач кайра кошуна ачып. Анан үйгө барып ыйлап үйдөгүлөргө айттым, мен жашабайм депчи. Анан ошо макулдашты, ошо мен үйдө калып кетип, үйдө төрөп, тиги азыркы ооруп аткан балама. Анан 3 жаш болгондо кыйналдым үйдө. Кыйналып анан балам эме таштап коюп кетишке аргасыз болдум да. 3 жашындабы? 3 жашында таштап кеткем да. Азыр ооруп аткан балам. Анан ошо мен ошентип жакшы чоң эле. Канча жыл Москвада иштедиңиз? 7 жыл болду аякта. Анан ошол чоң эле калганда келдим да, анан ал келгенден кийин ошондо ошентип жакшы чоң кичинекейден жакшы чоң ойбой калды. Ошондон билбейм. Бир Кудай билет да, анан кандай болду. Ама врачтар деле ачык чарык мен эметип переживать этпесин деп айтышкан жок да, анан тиги неме айтышты окшойт. Анан операцияга ала берсинчи көрөбүз, жакшы берсинчи деп койду энем делечи. Ошол эле көп нерсе сурап алган деп койду. Анан ал көп сүйлөшкөн, врачтар досконально айтты окшойт ага. Анан ал деле эме кызалат болуусуна көп айтпады да. Азыр белгисиз турбайбы уулуңуздун дагы? Ооба, ошонун тагдыры белгисиз болуп атат. Ошону мен дагы киргизип кылбагыла деп коюшка да аргасыз. Баары ушул артка жол жок да, баары жасатыш керек. Алам шыпасын берсин. Ооба. Эми банкиңиз бар да өзүңүздүн? Өзүм атымда бар, ошого которуп эметишти да, анан ошонун повторный анализине деле бир 10 000 алабыз деп калса, реально вообще азыр акчам жок да, значит кандагы кымбат дейт го. Түшүнүктүү. Азыр биз менен убактыңыз болобу? Биз ошол социалдык өнүктүрүү министрлигине барып, тийиштүү мекемелерге сизди каттоого коюп, мамлекеттен төлөнүп аткан жөлөк пулдар чындыгында мындай сизге окшогон кыйынчылыкта болуп аткан үй бүлөлөргө пайдасы тийиш керек да. Ооба, анан мен айтып дедим, ушундай жашоом дедим, ошол эле жашайм дедим. Эч мен ойлонуп ушул ач калдык, эч калдык балдарым эмне болуп атат деген адам жок реально. Суранам, чыгарып берип коелачы дедим. Тиги балам мектепке барса, ошону эле китептен акча керек болот мага дедим. Мага да акча жок. Ошол жетиштирип алып берейин, балам мектепке кирет. Мындан да былтыр ошол акча жок, мектепке кирбей калган да, 8 жашында 1-класска бердим да, эми баттап берген. Эптеп мектеп киргизип алайын десем, анан ал эле бул эле, анан муну кылышкан тиги алимент керек, анан тигинен кагаз керек, анан жерин үлүшү, анан мынасы анысы, кеме 1 килограмм документ. Деди, анан кийин кайра настроением түшүп келе бердим, ошо менен чыккан эле жок, ошо менен калды. Жүрүңүз анда биз менен. Неме балдар, искак, разак. Анан кишилер үйдө отуруп турган, мен тез эле келем, а балам. Эшикке чыкпай, эшик ысып атат, ооруп каласың. Жок, ээрчитип алсаңыз болбойбу? Ала берейинби? Ооба. Мына кичине акыл жок да, күчү чуркай берет. Кел. Урматтуу көрөрмандар, биз азыр эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине келдик. Мекеменин жетекчилиги, мекеме жогорудагы ушул күл эжеге кандай жардам көрсөтө алат, эмнени кепилдей алат. Негизи эле ошол эже буга чейин жөлөк пулдар боюнча кайрылуу кылганда тийиштүү бөлүмүнө мекеменин өзүнүн арызын жазгандан кийин
өзү айткандай 1 килограмм документтин топтоп келүүсүн мындайча айтканда бюрократия менен жолго салганда Кыргызстанда ошол юридикалык бекер камсыздоо жөнүндө атайын мыйзам бар. Ошол мыйзамга ылайык ушул жөнөкөй жарандар, мыйзамды билбеген жарандардын ушундай абалынан көмөктөшүү булардын түздөн түз милдети болуш керек эле да. Бирок азыр эми кандай көмөктөшөт, эмне деп жардам берет, чогуу кирели, жүрүңүздөр. Жүрүңүздөр. Саламатсыздар. Ачып коюшпу? Кимге сабак этиңиздер? Тийиштүү бөлүмгө барабыз. Приемныйга киришейин. Мында турган өтүп кетейин. Ачык. Жүрүңүздөр. Жерден кириңиздер. Саламатсызбы? Буякта иштейсиздерби? Бизге министрдин орун басары керек эле, же министр керек эле. Ким кайсы орун басар? Кайсы маселе боюнча? Жөлөк пулдар боюнча. Коомдук кабылдагы мага өтсөңүздөр ошол жака чыгарып беришет. Буяка келеби? Ой, саламатсыздарбы? Аты жөнүңүз Улукбек, журналистмин. Билем. Бул жак Гүлия эже. Бүгүнкү биздин каарман. Бизге министр же министрдин орун басары жөлөк пулдар боюнча тийиштүү жетекчини чакырып бериңиздер да? Чакырып берейин. Рахмат. Саламатсыздарбы? Кандай маселе менен келип калдыңыздар? Сам министрдин орун басары келеби, келбейби? Келет. Кам? Азыр түшөт, бош эмес экен, бошой калса эле түшөт деди. Мухтар Арапбаевич. Мухтар Арапбаевич. Бул жак бөлүм башчы как раз ошо. Үй бүлөгө көмөк вопрос боюнча. Мен пока адресин, немелерин, данныйын жазып койдум. Анан маселесин. Аты жөнүм Улукбек. Көз карандысыз журналистмин. Бул жак аты Гүлия эже, фамилиясы Төлөнов, Төлөнбаева. Бул жак аты жөнү Төлөнбаева. Жазалайын, Гүлия. Гүлия Төлөнбаева азыр эжеке. Бул жака жазып алдым. Мен өзүмдө жазалайм. Сиздин аты жөнүңүз, сиздин кызматыңыз? Мен ошол мамлекеттик жөлөк пулдар боюнча бөлүмү, ошол управление бар бизде, ошол управлениянын алдындагы бөлүмдүн башчысы Максат Уларбек кызы. Азыр биринчи эженин акыбалын угуңуз, анан мамлекет тараптан кандай жардамдар көрсөтүлөт, кандай жардамдар берилет, ошол боюнча айтып берсеңиз. Мен пособияга эле киргем. Жок, азыр сиз өзүңүздүн турмуш жөнүндө айтып берсеңиз. Биз азыр контейнерде эле туруп атабыз, биз квартира бере албайбыз, азыр мен жумушум жок. Анан эч кандай жардам акча жок, эч кандай эч жактан, квартира кымбат, чыга албай эле. Жолдошуңуз бар. Ал күйөөм ошол тигерде баняда кочегар болуп иштейт, аны эле маянаса аз. Аны ошол хозяин берген да бизге тигерде. Аны бул балдардын атасы эмес, булардын атасы кайрылышпайт. Алимент жактан деле башка жактан да бир сом акча жардамым жок. Мен өзүм эле карап, өзүм эле эметтим. Балдарды карапчы. Анан мынаны школго чыкты да, анан ошол китеп издебенүүгө акча керек болот дегенен ошол октябрдын 15-леринде орто чейине барганмын да. Издеп барып, анан билбейм, аты жөнүн унутуп калдым, бир жаш кыз. Анан кирип эмет дейм, айттым ушундай жашоом кыйынчылыкта, мен балам мектепке барса ошол акча жок. Ушул кичине пособие болсо китеп издебине жардам болот деп келгенмин дедим. Десем тиги карады, мен аты жөнүм эмепти карап, анан жана жер үлүш деди, жана сотко кагаз алып келишиң керек деди. Анан менден сурады, жок, анын жумушум жок дедим. Анан подработка чыгам дедим, анан канча аласың деп. Анан мисалы бир айда бир 4-5 жолу чыгам жумушка, 1000 сом, 800 сом болот дедим. Анан десем, ишке чыгасыздар? пол жуулей, шуулей. Кээде болуп калса дайын эмес. Анан сен дейт, алтысаң аман экен дейт, эме иштиге жарамдуу экенсиң дейт. Анан сен тапканыңды эсептеди дейт, мынчадан ашып кетет экен деп бир нерсени эсептеди. Анан ошол менен биз сага чыгарып бере албайбыз деп ошентти, отказ берип Аман коюшту. сырткары азыркы чоң уулу 18 жашта экен, онкологиялык ооруга чалдыгып, бүгүн эртең операцияда кирери перчемде өтүп да.
Ошону да айтып берсеңиз. Ооба, чоң балам 18-де. Ооба, менин фамилиямда уже чыкты, толук чыгып 19-га кетти, аба июнда чыккан. Анан ошол ичегесинен рак болуп, азыр опухолда бар экен, жоонун ичегесинде жатыр. Ошо менен анан азыр эртең неме назначить да операциясын. Ошого да акча каражатыбыз жок да эми азыр. Анан деле ошо больницада бул неме жаткырдык. Бала тиги чоң баламы. Эми мен сурап берейин, эжеке. Сиздин канча балаңыз бар? 3. Эң улуусу 19 жашта экен, экинчиси Бул 8-де, бул 5-те. 5-те. Министрдин биринчи орун басары катары, бөлүм башчы катары министрлик ушул бечараны коргоп жардам бере алабы деген жөнөкөй логикалык суроо. Ал мейли ал сиздердин положенияңыздарды, ички тартибиңиздерди мындай коюп туралы жөнөкөй жалпак тил менен суранган жардам. Болобу жардам мамлекеттен? Эми бул жерде өзүңүз Улук мырза билесиз, мыйзамдарга ылайык бүт нормалар чектелген. Биз ошол мыйзамдардан сырткары Биз мыйзамды бузгула деген жокпуз. Мамлекет мыйзам кабыл алып, жардам бергиле бечараларга деген мыйзам да ал. Эми сиз уга аласызбы аягына чейин? Угуп атабыз ошону. Мен эми айтып бүтөйүн да эмичи. Сиз суроо бердиңиз, мен жооп берип атам. Ошо бизге ошо мыйзамда чектелген атайын нормалар бар. Ошол норманын Мыйзамда тыюу салбайт да. мыйзамда Жардам берди. Бирок мыйзамда чектелүү нормалар бар. Кайсы убакта ошондой биз жардам бере алабыз деген. Андан сырткары биз чыга албайбыз. Мырза, сиз деле билесиз да. Мыйзам чегинде деле иштеп атабыз, туурабы? Мыйзам. Вот, ошону азыр биздин азыр адис атайын сиздер менен сүйлөшүп отурат. Баардык жагдайлардын баарын билсин. Эгерде жардам муктаж жардам болуп, ошо биздин чектелген мыйзамдарга дал келсек, сөзсүз жардам беребиз. Жардам бербейбиз деген сөз жок бул жерде. Биз биринчи жагдайдын баарын билип алып, эгерде ошо биздин нормаларга туура келсе, биз сөзсүз түрдө жардам беребиз. Жардам бербейбиз Сиздердин нормага ылайык. Эми азыр баштап атат да сүйлөшүп, туурабы? Акырына чейин Күтөлү сүйлөшүп. Андан кийин мындай болуп атат. Эже, биз азыр системадан түндүктөн сиздин болгон кандай десем үй жайларыңызды көргөн жокпуз. Ошол себептен сиз айтууңуз боюнча, сиздин сөзүңүз боюнча, сиздин намыңызда, жолдошуңуздун намында эч кандай там жок. Там жок, машина жок, туурабы? Эгер ошону эске алсак, сиз жанагындай жерим эле бар деп атсаңыз, мындай анда. Сиз жумушу жок катары бизде регистрацияда турасыз. Жумушу жок. Жумушту алып берсеңер иштейм деген түшүнүп атасыз, ошондой биздин бөлүмдө регистрация турасыз. Жумушсуз Катталган уже? Катталбап туруп, катталыш керек. Катталыш керек. Катталган соң жанагы жерди иштетпейм деп атпайсызбы? Ал айыл өкмөтүнөн сиз справка алыңыз. Айтыңыз, түндүктөн мага чыкпай тургандай кылып бергиле бул жерди. Сиз ал жерде укугуңуз барбы же жокпу? Сизге бир туугандарыңыз өткөрүп береби ал жерди? Анда барып туруп, бери караңыз. Архитектура бар. Архитектурага барып, бул жер мага тийиши жок. Менин фамилияма, менин карамагыма чыгарып салгыла деп, ошону өткөрүп бериңиз анда бир туугандарыңызга. Сизде ал жер жок болсун. Эгер болсо дагы айыл өкмөтүнөн сиз ал жерди иштеп акча каражат албайт, арендага берип, же болбосо иштетип эч кандай акча каражат албайт деген нерсени алып келесиз. Ошону алып келгениңизден кийин, өзүңүз регистрация тургандан кийин, андан соң анан жанагындай тиги заявление таштоого мүмкүн. Анан ошондо карап туруп, анан сизге дайындайт, дагы туура келсе. Сиздин азыр мен сөзүңүздө менен эле айтып атам. Сиз муну деп азыр айтып бербедиңиз, ошонун ичинен. А бирок түндүккө кирип алып мен азыр караган жерим жок. Исходя из ваших слов деп айтып атам, сөзүңүздө. Ошол. Не болду? Ошондо сиз октябрь биздин октябрь башкармалыкка барып ошондо түндүктөн чыкканда немеден чыкты получается. Түндүктөн чыкты, жери бар деген. Жери бар деген. Ошо бизде уже мыйзамда системадан чыгып бар ошондо норма кайсы учурда чектелет. Эгерде бир өзүнүн недвижимость же үлүштөрү бар болсо, пособие чектелбейт деген жери бар. Андан сырткары биз чектеп бере албайбыз. Андан даттапчы. Ошон үчүн азыр айткан адис боюнча ошо иштерди алып барып туруп, кайра бизге арыз берсеңиздер, биз кайра карап беребиз. Анан сиз айтып атасыз, балдарыңызга алимент албайм. Ал бул балдардын атасы менен ЗАГСта жок болчумун, алимент төлөнбөйт деп туурабы? Анда эчтекенин кереги жок. Эгер алимент ЗАГС болгон учурда тиги жактан алимент төлөнбөйт деген кошумча справка, маалымат кошмоксуз. Значит, төлөбөйт экен, атасы катары кагазда жазылуу эмес экен, туурабы? Анда алып келбейсиз.
анда талак кылынат. Бирок ошондо эле сотко барып кагаз алып келишим керек деп айтышты кыздар. Атасы бар экен да, свидетельство рожденияда жазылып калыптыр да эжеке. Ошондуктан талак кылып атат. Ошондуктан сиз ошондо Атасы эч жардам бербейт, Жок, ал өзү экинчи группадагы инвалид, к сожалению, көзү көрбөйт. анда сиз болсо каяктан алдыңыз эле? Ошо жашаган жериңизден эле барып турупчу сотко. Жанагы исполнение эмне деп аталып калчу эле? Сотто жанагы алименттер төлөгөн. Ошол эмеге барып туруп эле алимент төлөнбөйт деген исполнение. Сот аткаруучудан эжеке эстеп аласызбы? Сот аткаруучудан бул балдарга атасы алимент төлөбөйт деген кагаз алыңыз. Ал эмне үчүн эжеке Өзүңдү убак керек болуп атат азыр ошондо. Өзгөндөбү? Жолдошуңуз өзгөндөбү? Өзгөндө Анда мындай кылыңыз, убакытты кыскартыш үчүн сиз бирөөгө доверенность бул жактан жаздырыңыз. Менин атыма тиги жактан заявленияга кол коюп, малым кат алганга уруксат берем деп бир тууганыңызга. Бир тууганыңыз барып соттон ошондой кагазды алат да сизге салып берет. Болобу? Ошондой. Ошондой эле доверенностьти бир тууганыңыздарга жазып, айыл өкмөттөгү керектүү кагаздардын баарын алып туруп эле алып келиңизсиздер. Ооба. Өзгөнгө барыштын да кереги жок. Бияктан нотариуска ошентип оформить этесиз. Доверенность деп коет, ишеним кат. Нотариально оформленный. Ошондой кылыңыз дагы, ошол документтер менен кайра октябрга барыңыз. Менин номеримди жазып берем сизге. Анан кийин мен менен маалымат кармап туруңуз. Болгон жардам сиздин номер болду да азыр, Болгон жардам азыр түшүнүктүүнүн баары болду, консультация болду, кандай иш алып барыш керек деген. Анан кийин сиз жана документтериңизди топтоп туруп кайра октябрга барыңыз. Анан мен менен байланышыңыз Маселеңиз чечилет экен байланышсаңыз. буюрса, жанагыларды аткарсаңыз болобу? Анткени талап, эмне үчүн ал документтерди талап кылабыз эжеке? Анткени сиздин кирешеңиз, тапкан 1 айлык кирешеңиз жанагынтип бөлүнөт биздин жобо боюнча. Анан жанагындай тастыкталган болсо, доход жок деген турган болсо, чектелет. 66-50-27 менин атым Максат. Ал телефонуңузга чалыш үчүн единица керек болуп калат да. Мен единица керек болсо чалып туруп, мага кайра чалып кой десеңер, биз жарандар консультация бизге чалат да. Чалганда биз өзүбүз эле байке сиз жеке номериңизди бергенден мобильныйыңызды ыра көрбөй атасыздарбы? Эмне ойланамча? мындай кылалы, байке. Бул жакта деген приемныйдын да номерин берейин. Бирок менин номериме чалса, мен постоянно иште болом. Мага мобильныйдан чалып атам десе эле, мен кайра чалам жумуштун номеринен. Ага эч кам санабыз. Кызым. Мына. 1960. 1960. Короткий номер тоже. 1966 кыска номер бугайына көрүп кетпейт. Мага которуп коесуздар да, туурабы бизге, биздин отделге. Мына эчке. Кандай жигит? Не болот? Кандай болгон жардамыңыздар ушул? Көрсөткөн көмөгүңүздөр ушул? Улук мырза, азыр мындай да, сиздер жаран бизге ошо арыз менен келди, туурабы? Ошо арызды азыр биз сүйлөшүп, жагдайлардын баарын угуп, болгон консультацияны бердик. Туруп эле азыр сиздер айтымыңыздар боюнча келген эле жарандарга баарына жөлөк пулдардын баарын чектей берсек, туура эмес болот го дейм. Кандай дейсиз? Анткени все-таки мыйзамда жазылган нормалар бар. Ошол нормаларга бизге туура келеби, келбейби? Ошонун бар жагдайлардын баарын билип туруп, соответствующий ошондой бир чечим кабыл алышыбыз керек. Эми келген заявительдердин баарына эле жөлөк пулдун баарын чектей берсек, Аны сиз берип аткан жоксузбу? Жок. Ал үчүн атайын биз ошо министрликтерге дайындалып, атайын нормалар бар, ошол нормалар менен иштөөгө биз дайындалганбыз. Нормадан да чыга албайбыз да, сиз өзүңүз. Мен нормадан чыгып, биз мыйзамды төбөлегиле деген жокпуз. Биз сизге ошондой эле түшүндүрүп берип атабыз азырчы. Бизде атайын өзүнүн процедуралары бар. Бизде получается азыр сиз айткандай азыр жер үлүшү бар болуп туруп, биздин эжекебиз азыр жөлөк пулду бияка чектеп койсо, эртең эле правоохранительный органдар келтирип, эмне үчүн буга жөлөк пулду сен чектедиң? Эмне үчүн болгон жагдайлардын баарын сен териштирбей туруп, ушундай бюджетке зыян келтирип атасыңар десе, биз эмне кылабыз? Өзү ошо укук коргоо органдары ушундай маселени текшерсе жакшы болот эле. Бирок азыр көрүп атабыз да, бизге кайрылган жарандар, ушул Кыргызстандагы жөнөкөй адам бечаралар ушул пособияга жетпей өмүр өтүп кеткендер толтура болуп атат да. Ошол эле учурда шарты бар, таанышы бар. Ошол акчанын пособиянын бир 3/1, 4/1 бөлүгүн ошол жердеги жооптуу сиздердин кызматкер менен бөлүшүп, анан ошолордун оозун майлагандан кийин
пособияга чыгып калып аткан көрүнүштөрдү да угуп жүрөбүз да. Эми мындай Улук мырза, эгерде ошондой чынында ошондой көрүнүштөр болсо, бизге ошондой сведенияны бергилечи, бизге жардам бергилечи. Биз ошо адресностьти биз күчөтөйлү. Сиз айткандай, колунда бар, ушундай колунда бар болуп туруп, ушундай мыйзамга дал келбеген биздин жарандар ушу жөлөк пул алып жүргөндөрдү сиз бизге жардам бериңиз. Улук мырза, сиз ошондой, да, сиз бизге ошондой немелерди берсеңиздер, биз фактыларды карайлы. бизге Конечно. абдан көп кайрылышат. Бериңиздер ошондой фактыларды. Биз акча сурап атат. Сиз да барып бизге жардам бериңиз ошондой Акча берсең, мен сени пособияга чыгарып берем деген кызматкерлер мына ушул жерден болуп атат деп кайрылышат. Бериңиз. Сиз менен чогуу биздин укук коргоо органдары менен, биздин башкармалыктар менен чогуу иш алып барайлы. Абдан жакшы болот. Анда сиз өзүңүздүн жеке номериңизди берсеңиз, көрөрмандар жазып алса, ошол жерде тийиштүү, эми сиз министрдин биринчи орун басары экенсиз, сизге түз ошол кайрылуулар жетип турса, ошол карапайым эл, пособияга жетпей аткан адамдар сиздин номериңиз аркылуу сизге байланышып, кайсы жерде ушундай көйгөй болуп атат, билдирүү берсе сизге, сиз тийиштүү өзүңүз айткандай азыркыдай ыкчам чараларды көрүп берсеңиз болот турбайбы? Конечно, улук мырза, бизде атайын ушундай кыска номер бар, горячая линия деп коет. Болгон номерлердин, болгон жагдайдын баардыгы ушул номерге келип турат. Азыр какой номер деп сөйлөйм? 1966 деген номер. Болгон бизге заявление, запись жүрөт ал жердечи. Ошону биз дайыма 1966. Сизге түшүп аны менен? Бизге маалымат жеткирип турат дайыма. Түшүнүктүү. Экинчи момент, эми азыр министрдин биринчи орун басары катары, сиз мекеменин министрликте жооптуу бөлүм башчы катары ушул бир чиеле болгон балдары менен бир бечара, карапайым эжекебизге мунуларды алып келиңиз деп колуна кичинекей кагаз жазып берип узатпастан бир эрк өтүнөт элем да сизденчи, биринчи орун басары катары жеке өзүңүз кепилдикке алып ушул эженин иши боюнча кызматкерлерден бөлүп ушуга ушундай тийиштүү ушул кагаздарды бүтүрүш керек, ушул боюнча жооптуусуң деп бирөөгө табыштап ушул эженин жөлөк пул алуусуна бир кепилдик алып көрсөңүз болобу сиз? Алып бере аласызбы ушул эжеге? Конечно болот, улук мырза. Эми мен ошондой кепилдик берсем деле болот. Бирок бир маселе бар да. Бизде почти азыр именно аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн саны 80 миңге жакын үй бүлө да. 80 жакын үй бүлө. Анан сиз айткандай жооптуу биздин бөлүм башчы ушу бүт республика боюнча карайт. Эми азыр бул эжекебизди жалгыз гана бул эжекеме байлап туруп ушул маселени 3-4 күндө бүтүрөсүң дегенде биякта жумуш калып калат. Бул жерде контролго алды. Болгон маселенин баардыгын биздин башкармалыктын жанагы Өзгөн район башкармалыгына дагы сиз атайын неме бериңиз, поручение бериңиз, болгон жардамды бериңиз. Ал өзүңүз 1 минут жетекчилик алсаңыз. азыр бүтүрөйүн. Бирок сизден кыскача эле. Сиз ошону бүтүрүңүз. Менден кыскача мен муну көзөмөлгө алам. Менден да сизге өтүнүч аябай. Эми сиз все-таки бул жаранга күйүп, аябай жардам берем деп келдиңиз да, туурабы? Сиз дагы ушундай сиз дагы көмөк көрсөтүп, кичине айыл өкмөттөр менен ошол эле судебный эксперттер менен барып иштеп, ушундай кагаздардын жардам бергенге алып берсеңиз, бизге деле жеңилдик болот эле. Кандай дейсиз? Болот, биз коомчулукка чыгарып атабыз. Жок, коомчулукка чыгаруу эми коомчулукка чыгаруу, конечно, бул бир жумуш, аябай жакшы жумуш. Бирок ошондой эле биздин эжекебизге деле жардам берип койсоңуз. Азыр так ушул маселе боюнча Бишкек шаардын мэриясына барып, атайын мэриянын өзүнүн мэрдин ушундай жардамга муктаж үй бүлөлөргө атайын өзүнүн фонду бар. Мэриядан ошол боюнча кайрылып көрөбүз азыр. Жергиликтүү бийликке. Бирок мына ушул эже жөлөк пул аларын эгерде мыйзамдуу болсо баары. Мыйзамдуу болсо, сиз кепилдик кылып бере аласызбы? Мыйзамдуу болсо кепилдик бере алам. Мыйзамдуу болсо кепилдик бере алам. Канча убакытта ушуну Эже жана документтерди сиз жардам берип документтердин баарын алып келсе, конечно, эртерээк бүтүрүүгө аракет. Сиздер жардам бере албайсыздар. Биз жардам беребиз деп айтып атпайбызбы? Сиз деп документ менин моюнума илип койгон болдуңуз да сиз? Жок, мен сизге илген жокмун. Биз өзүбүздүн жумушубузду алып бара беребиз. Болгондо дагы мен айттым, биздин ошо Өзгөндө башкармалыктар да жардам берсин деп айттым мен. Ооба. Туура айттым мен. Сиз эми министрдин биринчи орун басарысыз да. Туура айтасыз. Ошондуктан бул жерге, бул кызматка келгенде ушул
бечаралар, чыныгы муктаждар жардам ала калса экен, ушул кызмат ордунда отуруп турганда ушул көмөгүм тийип калса экен ушу бечараларга деген максат менен келсеңиз керек. Туура айтасыз. Ошол максат менен келдик. Ошол максатыңыз анда орундалып, ушундай эжелер жөлөк пул алып калса анда Кудай деле ыраазы болсо керек сиздерден. Аракет кылабыз. Анда күтөбүз анда. Сүйлөштүк анда. Жакын күндөрү алат турбайбы, Маселе документтер. бүттү. Эжеке сиз жанагындай кыласыз, нотариуска эгер өзүңүз өзгөнгө бара албай турган болсоңуз, анда нотариуска барып доверие саласыз болобу? Сиздин дагы аракетиңизден зависит этет, Анан сиз такыр үйгө отуруп алсаңыз болбойт да. Туура айтасыз. Сүйлөштүкпү? Чоң рахмат, сурооңуздар барбы дагы? Рахмат. Рахмат, мейли. Жалпы бөлүм буяктабы? Саңыздар. Атым Улукбек, мен журналистмин. Бизге мэрдин резервный фонду боюнча маалымат алганы келдик эле. Резервный фонд боюнчабы? Ким? Сизге чакырып берген эмеске. Урматтуу көрөрмандар, биз Бишкек шаарынын мэриясына келдик. Өзүңүздөр көрүп аткандай, Бишкек шаарынын мэринин атайын резервный фонду бар. Мына ошол фондко Бишкек шаарынын аймагындагы жардамга муктаж жарандар кайрылып, жардам алганга мүмкүн болот. Азыр мэрия ушул аймагында жашаган жаранга канчалык көмөк көрсөтө алат, аны мекеменин тийиштүү бөлүмүнөн, тийиштүү кызматкерлеринен жооп алып, алардын аракетине мындай күбө болгубуз келип атат. Азыр чакырганы кетти, тийиштүү бөлүмдө кызматкерлер азыр кандай деп жооп беришет, күтүп туралы. Аппарат жетекчи. Мен атым Улукбек, журналистпиз. Бул жакта мэрияга келдик эле. Бул эженин аты жөнү Гуля Төлөнбаева. Бишкек шаарынын аймагында жашайт. Октябрь айында убактылуу жашайт экен, бирок шаар тургуну катары каттоодо жок. Пропискасы шаарда эмес. Анан учурда контейнерде жашайт экен. Турмуш шарттуу. Ошол учурда өзүнүн азыр чоң уулу онкологиялык оорууга чалдыгып больницада жатат. Анан биз пропискаңыз каякта сиздин өзүңүз? Мырзакеде өзгөндө. Өзгөндө. Ал шаарга келгениңизге канча болуп калды? 3 жыл болуп калды. 3 жыл болуп калды. Сиз аты жөнүңүз, кызматыңызды? Аппарат жетекчиси Канат Сагынбаев. Бул маселеге өзү негизи мэрдин орун басары, тейлеген орун басары чыкмак болчу. Эми ал киши тилекке каршы бүгүн бизде эл аралык бир эме бар. Ошол жерде эметип атат. Бул сөз эмени арызыңыз бар да сиздин? Азыр биз сиздерге бул жака арыз калтырып атабыз. Жанагы резервный фонд боюнча мэрдин. Ал жерде өзүнүн жобосу бар, ошо резервный фонд боюнча ал үчүн бул киши сөзсүз эмеде Бишкекте эмеде туруш керек, регистрациядачы. Если регистрацияда жок болсо прописка. Bizde мыйзам ага жол бербейт, но жолун табып жардам берген шаардын аймагында жашаган акиматтардын алдында эмелер бар. Учреждение. Ошол жака убактылуу каттоого турса болот. Мүмкүн ошол жактан эметип, мыйзамдуу жолун издеп, ошо жардам бергенге аракет кылайлык биз. Чоң рахмат анда. Качан баштайсыздар? Азыр арызын алып эле сразу уже баштайбыз эмени. Телефон номерин жазып койдуңуз да, сиз менен байланышат балдар. Байланышып, колубуздан келген жардамыбызды беребиз сөзсүз. Рахмат анда. Резервный фонддон да жардам болушу мүмкүн да, каттоого турса. Резервный фонддон эме ал жерде аны да караштырып көрөлү. Кайсы жерден болгон мүмкүнчүлүктүн Акча маселесинен мэрия жардам бере алабы? Контейнерде бүгүнкү күндө түшүнүп атам. Бүгүн мына кичинекей балдар менен жашап атат, социалдык толугу менен түшүнүп атам, мен да эметип атам. Колуман келсе өзүм деле чарп бермекмин, эми тилекке каршы биздин айлыгыбыз анча чоң эмес, но
жардам бергенге толугу менен. Турак жай маселесинен мэрия. Турак жай маселесинен эми сиз билесиз 90-жылдан бери очередь келатат, ал очередь же азайбайт же көбөйбөйт эми. Мэриянын үйлөрү көп го мисалы. Мүмкүнчүлүк чектелген. Мэриянын карамагында үйлөр бар да. Бар. Ошондой үйлөр кылса болобу? Эми ал жерде сиз билесиз да, мыйзамда биринчи очередь, неочередниктер бар. Биз ошо биринчи неочередниктерди камсыз кылып алайлык. Анан албетте эми бүгүнкү күндө саясатты өзүбүз эле көрүп атабыз. Аракет болуп атат, буюрса чечилет деген үмүттөбүз биз дагы. Конкреттүү кандай жардамдарды кылып бере аласыз? Эми мен айтып атпаймынбы, бул менин функционалыма бул маселе келбейт экен. Мен бул эме жакта адис эмесмин. Ошо зам менен отурайын, кеңешейин, кандай жардам бере алабыз, эмне кыла алабыз, анан ошондо жооп берелик деп атпаймын. Жардам болобу же болбойбу ошону? Жок, вообще болбой баратса дагы мен лично өзүм бир жардам бергенге толук жардам берип келгем. Мындан кийин деле бере берем. Алла таала мага мүмкүнчүлүк берген соң мен дагы ошону эметип. Тигил жактан чечилбесе, тияктан чечкенге мен күчүм полностью жумушайм. Чоң рахмат. Жакшы туруңуз. Азыр болсо бир катар ушул мамлекеттик органдардан кайрылууну жасадык. Коомчулукка, ушул көрөрмандарга, чет элдеги биздин мигрант мекендештерге да бир айта турган сөзүңүз болсо, ошол эле учурда өзүңүздүн М-банк тиркемеңиз же электрондук ушул капчыктар тууралуу маалыматыңызды айтсаңыз, анан жардам берем дегендерге. Эми ошо коомчулукта кайрымдуу инсандар ошол чоң баламдын операциясына бир аз жардам кылыңыздар акча жагынан. Болсо дагы кандай колуңуздардан келсе. Бардык жардамды кабыл аласыздар. Бардык жардамды кабыл алабыз. Мага буга чейин жардам бергендерге чоң рахмат. Баарына ыраазымын. М-банк номериңиз канча? 707 98 85 09. 707 98 85 09. Не деп чыгат? Пуля. Түшүнүктүү. Анда урматтуу көрөрмандар, эжеге байланышып өзүнүн жеке номери, жардамыңыздарды көрсөтүп көмөктөшсөңүздөр болот. Чоң рахмат баарыңыздарга.